Орозодо ооз ачардын астында ооз ачуу дуасынан сырткары да дуа кылса болобу устаз? Сөзсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ороза кармоочунун ооз ачар учурунда кылган дуасы бардыгы кабыл болот деди. Дагы өтө жакшы суроо бердиңиз. Жабырайыл периште Аллах Таала менен канча жакын сүйлөшөт, менден дагы жакын сүйлөшө турган пендең барбы дегенде Аллах Таала айтып атат, пайгамбардын үммөтү. Качан ал ороза кармап, пайгамбар Аллах Таала Жабырайыл периштеге айтып атат, мен сен менен сүйлөшкөндө 70.000 парданын аркасынан сүйлөшөм дейт. Ал эми Мухаммадтын үммөтү, сиз биз ороза кармап, кайсы Мухаммадтын үммөтү, мусулман ороза кармап, ооз ачар учурунда дуа кылып менден сурай турган болсо, мен ошол пардалардын бардыгын алып салып туруп, аны менен сүйлөшөм деген. Сөзсүз бул сурап кала турган, дуа кылып кала турган, Аллахтан эмне керек бардыгын тилеп ала турган учур. Машалла. Ушул кереметтүү Рамазанда устазыбыз Чуба устазды эскербей койсок болбос. Албетте. Жаратканын бейиши менен сыйласын, акыретте баарыбызды бейиште устаз менен жолукканга насип кылсын. Сиздин ошол устаз менен мындай өзгөчө бир таасирдүү күндөрүңүздү айтып бере аласызбы? Ооба, мен андан бир канча жаш болгондон чынында эле биз көбүнчө сафарда гана жолугуп калдык. Устаз менен Алла ыраазы болсун. Мен ай сайын Өзгөн районунун Шоробашат айылына жумага барам. Айына бир жолу. Ошол учурда Чубагажы устазыбыз Жалалабадка Көкжаканга барып калчу. Экөөбүз баратканда самолеттон, же болбосо келе жатканда самолеттон жолугуп калчык. Анан ошол учурларда сүйлөшүп, каяка бардыңыз деп, анан мен экөөбүз көп тамашалашат болчук. Ал дагы тамашаны жакшы көргөн, мен деле ошондой болгондон, анан мен айтат элем, мен ушу Шоробашат элине барып туруп, буларды чындап эле Кудай бар, ишенгиле деп айтып келе жатам депчи. Сен ойлонуп тур, туура. Күлөт эле да, чындап эле Кудай бар депчи. Анан экөөбүздүн акыркы сапарыбыз Москвага болгон сапар болду. Маулитке ошондо бардык. Келе жатканда самолетто бирге келдик. Ал жерде баргандан кийин кандайдыр бир себептер менен мени немеге чыгарбай коюшту, сөз бербей коюшту. Бирок ошондой болсо дагы Аллах Тааланын берешендиги, Алла берем десе ким тыят, Ошол жерде алар лотера ойнотуруп туруп, мага ошол учурда 500.000 рубль утуп, мен чыгып туруп, мен аны уттум, машалла. Анан сахнага чыккандан кийин бардыгы куттуктап, ал сертификатын, 500.000 сертификатын бергенден кийин үй боюнчачы. Анан келдик, чайга келгенде анан устаз айтып атпайбы, Бактыяркана, мен сенин баары бир жакшы сыфатың бар экен, башка чыгарбаса дагы Алла өзү сени чыгарды депчи. Сиздин жакшы сыфатыңыз бар экен деп. Ошол учурда мен 5-январь күнү 20-жыл болчу да. Умарага барганмын, 15-де келдим, 18-де Москвага учуп кеттик. Анан самолетка чыккандан кийин Абдышүкүр устаз дагы бар болчу. Чыкканда анан ал айтып атат, машалла, эми Москвада болдук, Батбакты зыярат кылдыңбы дейт. Ленинди айтып атат. Батбакты зыярат кылдыңбы деди эле. Ооба дедим. Мындан алдың барып, Мекке Мадинага барып, пайгамбарыбызды зыярат кылып салават айттым. Азыр эми Батбакты зыярат кылып туруп, каргыш айттым, кайттым деп. Десем анан Чубагажы ойлонуп туруп, аяка барып салават айттым, бияка барып каргыш айттым. Ооба, өтө сонун сөз депчи. Ошентип сафарларда гана бирге болуп калчык. Я Алла, бул устазды чынында эле баягы мен жалгыз калган учурда акыйкат деп колдоп чыккан ушул устаз гана болгон. Мен 2018-жылы баягы темадан сырткары болуп кетти. Кансиядагы 2018-жылы мектепти бүткөндөн кийин 10 жылдык, 20 жылдык арам деп айтып чыкканмын. Ошол учурда азаттык дегеле башка эмполор көтөрүп туруп иш козголуп калган. Кала берсе муфтияттан дагы мага эскертүүлөр берилген, антип айтпай депчи. Ошол учурда анан адамдар көпчүлүгү мага ишенбедиби, же болбосо такташ үчүнбү, Чубагажы устазга барып, ушул 10 жылдык, 20 жылдык туура эмеспи дегенде, бир гана ошол устаз колдоп чыккан. Акыйкатта өткөндө Бактыяр айтты, ошол айтканы акыйкат. Муфтият не болдуңар, титиреп калчылдап эле депчи. Ошентип акыйкатты чынында эле эч кандай коркпостон, кайсыл жерде акыйкат боло турган болсо, бекем туруп берген устаз ушул гана болчу. Аллах субханаху ушу Рамазан айында устазыбыздын артында калган үй бүлөлөрүнүн дагы имандарын бекемдеп, алардын бардыгын жайыны жаннаттан кылып, Кудай буйрса Фирдаус бейишинен жалпыбызды көрүшкөн насип кылсын. Амин. Айтканыңыз келсин устаз. Чуба устазыбыздын жаткан жери жайлуу болуп, Кудай буйрса элибизге Чуба устаздай дагы алымдар чыксын иншалла. Сиз да ошолордун бирисиз иншалла. Бул жакта суроо келип калыптыр. Кредитти бар адам орозо кармаса болобу дейт устаз. Болот, албетте. Бул орозо өзүнчө фарыз. Кредитте болсо орозо кармабасын деген жери жок. Албетте кредит арам нерсе, аны эртерээк жабыштын аракетин кылыңыз. Боло берет деди деп эле, орозо кармаганды мен айтып атам, болот, ал фарыз. Аны кармашыңыз керек.
сөзсүз. Кредитти жабыштын аракетин кылыңыз. Мүмкүн болушунда андан алыстаңыз. Ал өзүнчө арам нерсе, бул өзүнчө арам нерсе. Фарз нерсе, орозочу. Ошондон ар бир ден башы таза, машалла бойго жеткен мөмин мусулман бул орозону кармашы милдет. Allah razı olsun ustaz. Аябай суусап, оозумду ачып алсам эмне болот дейт. Аябай суусап, оозуңузду ачып алган болсоңуз каффара болот. Ошондон аябай суусабастан сиз мүмкүн болунча мына Рамазан айында пайгамбарыбыз айткан, кимде ким кол астында иштегендердин жумушуну жеңилдете турган болсо, Алла Таала ошол адамды дагы дозоктон азат кылат деген. Ошондуктан жумуш берүүчүлөр дагы кол астыңыздагы жумушчуларды кыйнабастан, деги эле өзүбүз иш кылып аткандан кийин пайгамбарыбыз айткан, Рамазан айында мөмин мусулмандын ырыскысы көбөйтүлөт. Бул якыни, ишенимдүү нерсе. Бул эптеп эле сизди жооротуп коюп, анан ушундай болсо керек дей турган эмес. Мусулмандын ырыскы көбөйтүлөт. Сиз толук ишениңиз дагы, жумушуңузду бир аз мурдагыдан жеңилдетиңиз, кичине суусап баратканда эле салкын жерге кире калып туруп, же болбосо жумушуңузду токтотуңуз, сөзсүз береке болот. Анан ошончолук аябаганга чейин өзүңүздү кыйнай турган болсоңуз, албетте күнөөкөр болосуз. Оозуңуз ачыла турган болсоңуз, андан кийин элестетиң, ушу Рамазандын 30 күнүгө чыдабасаңыз, андан кийин 60 күнгө кандай чыдайсыз? Ошондуктан жумушуңузду жеңилдетиң. Азыр пайгамбар айткан сөз акыйкат. Мусулмандын ырыскысы көбөйтүлөт. Азыр иншалла Кыргызстан боюнча деп айтам, өзгөчө Бишкекте бардык мечитке барыңыз, ооз ачарлык даяр. Тамак аш даяр. Эч ким мышыгыңызды пиштебейт. Барып туруп кадимкидей тамакты жеп, торпоктой той алып чыгып кете бересиз. Машалла. Жаратканым ушул бизге берилген нематты кут кылсын жана көбөйтүп берсин. Сиздин ушул сөзгө эле аралжы, сиздин көз карашыңызда Кыргызстанда, жалпы Кыргызстан боюнча орозого даярдык кандай? Алхамдулилла, быйыл өзгөчө. Кубаныч дагы башкача. Өзгөчө биздин машалла казыят, Бишкек казыяты быйыл 3000 баягы баштыкча даярдап атабыз иншалла. Казыят боюнча Бишкек казыяты бунда 4 район бар. Ошонун имамдары 3000 садака баягы эмнеде баштыкча даярдап атабыз орозогочу. Ошол бир аз кыйналган колу жукаларга жардам берейин деп туруп даярдап атабыз. Кудай буйрса, берешен адамдар боло турган болсо, машалла мен ушул кыйналгандарға жардам берейин деген болсо, мечиттерге келсеңиздер, иншалла чогуу ана баштыкчага продукттан алабыз дагы, тамак ашты апарып туруп, алардын үй бүлөлөрүнө таркатып беребиз. Быйыл ошондой болуп атат. Иншалла анан жакында эле чогулушта, имамдардын чогулушта буйрса, быйыл орозого ушундай башкача кирдик, алхамдулилла сүйүнүү менен. Ошол эле учурда орозо айытты дагы чыныгы майрам катарында өткөрөлү деп азыртан аракет кылып атабыз. Чыныгы майрамдай кылыпчы, ошол күнү мына жаш балдарга өзгөчө мороженое дегендерди, балмуздак, ушуга ошон таттуу нерселерди бекер кылып эле бир жерден таркатайлы. Керек болсо мечиттин алдына дасторкондорду даярдап коюп туруп, айыт күнү, майрам күнү кадимкиде ошол жерден адамдар даам татып, майрамдык маанайды сезе билсин. Ошонду өткөрөлү деп аракет кылып атабыз. Кудай буйрса, бардыгыбыз башты бириктире турган болсок боло турган нерсе. Машалла. Айт намазы ошондо эмеде борбор районтарда өтүлөбү? Анысы белгисиз азырынча. Вакыт келгенде анан айтылынат, болуп калышы дагы мүмкүн. Ооба дуа кылып көрө турган болсок, ал эч нерсе эмес. Борбор районтта кайсы жерде болсо дагы бизге эң негизгиси окулганга болсо, шарт түзүп берсе. Ооба, шарт түзүп берсе болот.